Эрим саңа талак берем деп телефондо ошондой деп көп сүйлөйт. Ошого да талак түшөбү? Өзү биз бирге эле жашайбыз. Талак берем деген менен талак түшпөйт таксырлар. Мен саңа талак берем, талак берем, талак берем, миллион жолу айтса да түшпөйт. Себеп дегенде бул келер чакта талак берем депчи. Качан берет? Өлгөндөн кийинби? Же кийинки жылыбы? Ya Kuday bilet mesela berem menен эчтеке болбойт. Берем менен эчтеке болбойт. Кудай сактасын талак бердим дей турган болсо ошо чатак да. Вообще ушундай немелердечи адашып тилдендире чыгып кетиши мүмкүн. Ачуусу келгендечи талак деген сөздү сурганчы айтпай эле койгулачы. Эгер ушунчалык эле сары болсо келиңиз, мен Кыргызстандамын. Бишкектемин. Жакшы бир сүйлөшөйлү. Талакты жетишесиз, любой учурда айта аласыз. Бир келсеңиз мындай кылып бир кеңешип койбойлу бир. Bir gün işlerseniz bir saat iştekeni çeşmeyin. Bana Bişkek'te elin gün sayın bir cumada kança jolu eli menen çoğu. Bir jaştakay bir neme kılıp köreli. Bol bolsa iştekeni usbet etesiz. Talak bergen hiç kaçpayt. Sizin bir yere tilinizden çıkan söz al. Samolyotta жүрүп talak deseniz düşüveret. Suyun içinde düşüp aratır, suyun içinde çömp aratır talak dep aytsaң düşüveret. Al görбөсө укпаса деле bu жерде досторуңа айтыр, мен мына аялыма талак бердим, түшө берет. Тилиңден деле айткан жоксуң, бирок карап туруп эле өзүң жаздың, аялыма талак деп жаздың. Түшөт таксырына. Тамаша эмес да бул. Бул үй бүлө да.